Рамазан айында ар дайым Куран окулуп, садакалар берилип келүүдө. Бул мусулмандар үчүн дагы бир милдет болуп саналат. Мындай самалык жыл сайын бей-бечараларга жана муктаждарга таратылат. Өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешев 20 жылдан бери Орозо айында элге жардам берип келет. Быйыл Кемен районундагы Чымкоргон, Орловка, Кемен шаары, Алмалуу, Жаңы Алыш, Кызыл Октябрь айылдарынын тургундарына аз камсыз болгон үй бүлөлөргө un, май, кант, өсүмдүк майы, чай берилди. Быйыл ыйык Рамазан айында жалпы 4000 үй бүлөгө өз чөнтөгүнөн каражат бөлүү менен жардам берип жатат. Бул негизи Кемен району боюнча гуманитарный помощь губернатордун өзүнүн атынан келип аткан жардам болуп атат. Кемен району боюнча негизи 2 шаар, 11 айыл өкмөт бар. Ушу 2 шаар 11 айыл өкмөткө малай мышларга Саткынбаевдин майларын, чайларын таратып берип атабыз. Жалпы жонунан 260 адамга берилет. Мына урматтуу Бирге ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн биз берекелүү Сарыөзөн Чүй жергесиндеги Кемен районуна караштуу Жаңы Алыш айылында турабыз. Бүгүн Чүй областынын губернатору Эркин Тентешев өзүнүн демилгеси менен атайын элдерге ыйык Рамазан айында жардам кылып аткан учуру. Бул жерге келген элдердин маанайы абдан жакшы. Орозоңуздар кабыл болсун. Жалпысынан алганда Кемен районуна быйыл 260 кап un жана азык-түгүлүк аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таратып жатат. Кемен районунун тургуну Кабаев Алтынбек аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн атынан терең ыраазычылык билдирип, ыйык Рамазан айында чоң жардам болгонун белгиледи. Жашоо шартта ушундай бир кыйынчылыкка кептелген адамдар токтойт. Мен оюмча бул жерге бардыгы шайма-шай болгон адам келген жок. Ошол себептен ушу бизге окшогон ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды же болбосо аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көңүл бурган биздин Чүй областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин байкебизге биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми ушул эң ыйык Орозо айында биздин мырзабыз Эркинбек Саткынбаевич жардам берип атканына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бул жардамга аз камсыз болгон үй бүлө, көп балалуу үй бүлө, жетим, жарым жетим балдар жана турмуштун оор кырдаалына кабылган үй бүлөлөрдүн тизмеси толукталып, райгус администрацияга берилди. Ушу жалпы эле Кемен элибиздин атынан мен терең ыраазычылык билдирем. Эркинбек Саткынбаев жалаң эле ошо губернатор болуп эле жардам берип аткан эмес, мындан мурун да көп инсандарга, көп үй бүлөгө жардам берип жүргөн. Кемен районунун Жаңы Алыш айылынын тургундарына таратып бүтүп, Боролдой айылындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам катары ал жерге дагы un, өсүмдүк майы, кант жана башка азык-түгүлүк таратылды. Ар бир айылга 20 кап un жана азык-түгүлүк берилип жатты. Мен Боролдой айыл өкмөтүнүн соцработниги болуп иштейм. Иманова Алтынбүбү Абдрашитовна. Мен иштеген ошол эки соцработникте 43 семья жетишпеген үй бүлөдөн ал 43 семьянын ичинен 3кө бөлүнөт. Биринчиси эң жакырчылыкта, экинчиси андан кичине өйдөрөөк болгондо, үчүнчүсү өздөрүнүн үйү бар, бирок жумуштары жок. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Көбүнчөсү көп балалуулар. Губернаторга чоң рахмат айтабыз, антип элдин немесин көйгөйүн түшүнүп, жакырчылыкты жоюуга моундай больнойлор бар, солорго жардам кылып берип аткан экен. Ошого ыраазыбыз. Рахмат губернаторго. Жалпы элдин атынан биз кичигемде турабыз өйдөкү айылда. Ушу кичигемден мен балам оорулуу, ошого келгем, берген жардамын алган. Рахмат бергенге губернаторго, чоң рахмат. Ыраазыбыз. Эркин Тентешев сизге чоң рахмат. Мен муну өзгөчө туура деп эсептейм. Анткени себеби азыркы учурда биздин кыргыз элибизге кичинекей тырмактын ушундай жардам берсеңиздер дагы элдин атынан сиздерге чоң рахмат. Өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешев өзү иш сапары менен келе албай калганына байланыштуу анын жардамчылары таратып жатышты. План боюнча Чүй облусунун бардык райондорунда жана Ысык көл облусунун айрым айылдарына ыйык Рамазан айында жардам катары таратылып берилмекчи. Урматтуу Бирге ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн биз Кемен районуна караштуу Боролдой айылына дагы келип калдык. Бул жерде дагы
өкмөттүн Күнчү областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишевдин кезектеги жардамы ыйык Рамазан айында элдерге берилип жатат.